Арбаңыздар 5-де 5 программасы. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Бүгін біз Қырғызстанда меншік медицина керек деген теманы тегергенде кеп қылғаны тұрабыз. Анткенде біз өткенде улут саламаттығы жөнүндө бір топ кеп салғанбыз. Дал ошол улут саламаттығынын бір өңчөйү ушул менчик медицинаның тармағында болот деп ойлойбуз. Анткени улуттун саламаттыгы бул мамлекеттин эртеңки келечеги деп билем. Мен дегенде бүгүнкү коноктор менен тааныштырып алайын, андан кийин биз кепти баштайбыз. Менин оң жагымдан Жаркынбек Касымбеков, саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу. Гүлайым Садыбакасова, медицина илимдеринин доктору, профессор. Эркин Маматов, Камек көп тармактуу клиникасынын жетекчиси, медицина илимдеринин доктору. Толгоной Амирова, Добромед медициналык борборунун жетекчиси. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Бүгүн учурда бир топ көйгөйлүү маселелер көп. Анын ичинде дал ушул медицина тармагында дагы укмуштай көйгөйлөр толтура экенин билебиз. Бүгін элдин социалдык жашоо шарты дагы аябай төмөн кыйналып турган мезгил. Бирок ушул медицина тармагында укмуштай баа көтөрүлгөн, ар кандай түрлүү коррупционерлер бар. Ушул жөнүндө карап отуруп биз ушу менчик медицина Кыргызстанга керекпи, анткени менчик медицинада бир топ элди алдап коюшат экен деген сөздөн кийин мен ушул кепти сиздердин ортоңуздарга салгым келип турат. Дегенде кепти менче министрден баштайбыз го дейм, Мейли. Сөз сизде? Улуулардан баштасак деле болот. Эгерде уруксат берсеңиз улуудан баштайбыз. Ошол улуусун сыйлаган чек болбойт дейт. Жок, мен эми акырын шашпай биринчи Кыргызстанда менчик клиника ачкан мен болуп эсептелем. Ошондуктан мен Кудайга шүгүр иштеп келатам. Анан эми могу коомдо жалпы мындай көтөрүүчү маселелер боюнча, конечно, мен баарын айтып, же болбосо өзүмдүн оюмду айтканга даярмын. Даяр болуп эле келгем буга чейин. Анан мындай уга турган бир эмеге келип калгандан кийин баарын кайрадан айтууга туура келет. Мен ойлойм, ошондуктан биринчи мына жаңы шайланган министрибиз бар. Мен көчө күнүндө кичине бир выступлениесин кичине угуп алып аябай кубандым. Айткан сөз, кылган ишине ылайык төп келсе, эң бир сонун нерсе. Ошондуктан министрди биринчи куттуктап коелу. Куттуктап, мындан кийин да алмашылбай отурсунчу ошол. Жакшынакай алтын организацияда уюштуруу иштеринде иштеген бала, жаш, бул өзгөртсө только жаштар өзгөрчүдөй болуп калган заман. Буга чейин көргөн министрлер баары эчтек өзгөрбөй келет. Эң артта калган саламаттык сактоо чөйрөсү биздики болуп эсептелет. Айлана чөйрөбүз бүт баары дүңгүрөп, уже жаңы коомго келе баштады. Жаңы саламаттык сактоо системасын иштеп баштады. Биз болсо отуруп калган, баягы эмнеге отурганыбызды өзүбүз билбейбиз, ушунчалык жаман абалда ордубуздан тура албай отуруп калган убагыбыз. Эмнеге мына эми ошол бүгүнкү мына жаңы шайланган министр кичине сөз баштап каалаган нерсесин айтып берсе, ошо каалаган нерсесине жараша биз да мындай маалымат берип, сүйлөшүп койсок жакшы болот. Кана эмесе. Рахмет мырза. Эми өзү саламаттык сактоо системасы деген агайларым, эжелерим жакшы билет. Бул жана баардык көптөгөн чаралардын туюндусу да. Анын ичинде саясий да бар, укуктук да бар, медико биологиялык да бар, санитарно эпидемиологиялык дагы баардык чаралардын баардык ошо туюндусу болуп келип, бирок ошону аткарган менчиктин түрүнө багышталбаган. Бул мисалы үчүн мамлекеттик гана саламаттык сактоо системасы жеке менчик саламаттык сактоо системасына кирбейт деген мындай бир жаңылыштык ой болуп калган. Андай эмес. Ошонун баары независимый от формы собственности деп айтылат. Ошол баардык менчиги, муниципалдык, мамлекеттик баардык ишканалардын баары биригип жасаган жана иштин туюндусу болуп ошо саламаттык сактоо системасы болуп эсептелет. Мына ушул аныктамадан эгерде биз андан ары кетсек, анда бизге мына сиздин передача берүүңүздүн темасына так эле азыртадан эле бир тон катары айтайын, керек. Керек, сөзсүз керек. Бирок кандай болуш керек?
кандай талаптар аткарыш керек, кандай ал функцияны, кандай максатты ошо максатка жетелениш керек, ал башка маселе. Оңгусу, маңызы кандай болуш керек, ал жерде аткарылып турган иштери кандай, тартиби баардык жагына, бирок эң негизгиси биз ушул аныктап алалы, бул керек. Керек сөзсүз. Жалгыз эле мамлекеттик же болбосо муниципалдык медициналык мекемелер ал иштин баарын толук кандуу аткарып кете албайт. Бул биринчиси. Экинчиден бул конкуренция, таймаштык, бул таймаштыктагы бул мындай здоровый болуш керек да, мындай туура болуш керек, адилеттүү болуш керек, адилеттүү таймаштык болсо, ошондо жакшы нерсе жаралат, талпынуу жаралат, а жерде новаторство болот, мындай өнүгүү болот да. Эгерде бир эле монополия анда жашап келгенбиз, андан көп жакшы стагнация болуп баргандан кийин начар нерсе болуп калат да. Өзгөчө азыркы заманда бул азыр ылдамдыктын заманы, бүгүнкү көргөнүң эртең эски, бүрсүгүнү таптакыр эле жарабай калган убакыт болуп атат. Биз чамдап аябай бат нерсеге мындай жылышыбыз керек. Өзгөчө мына агайларым, эжелерим билет, медицина өтө опурталдуу. Анткени эгерде убагында билип, убагында түшүнүп, биз мына өмүр бою окуйт деп коет го. Бекерден айтылган эмес. Врачтар өмүр бою окуп атып ошо карыйт да, анан пенсияга эргүүгө кетет. Биз ошондой эле сыңардырагы медицинадагы жабдык болобу, методика болобу, баардыгы улам мындай токтобой өнүгөт да. Ошону эске алсак, мүмкүнчүлүктөрдү эске алсак, ошол менин оюмча жеке менчик ошол медицина мекемелери өзүнүн жакшы салымын кошот деген ишеничте мен дагы. Менин деле көз карашымда менчик медицина керек деп ойлойм. Менче бул экөө менчик булар макул дейт да. Сиз кандай дейсиз, керекпи? Саламатсыздар, угуучулар, көрүүчүлөр. Биринчиден биздин баягы министрдин ИОСу болуп отурган сизди куттуктап коеюн. Жаркынбек Касымбекович, мындан ары сизди өнүктүрүп алып кетет деген ойдобуз. Үмүтүбүз чоң сиз дегенде. Анан эми мен айтайын дегеним, мен жеке медицинаны мен таптакыр жооп тасташ керек дегенге такыр каршымын. Баягы конкуренция болгон үчүн анан өнүгүү болот да. Ошон үчүн конкуренция биздин медицинада вообще тиги частный эмес, бул биздин медицина, государственный медицинаны өнүктүрүш керек. Ошондой жакшы билген бардык врачтарды отургузуш керек. Ошондой эле лабораторный иштерди жасай турган болсо, ошону да өнүктүрүш керек. Бали, мамлекеттин ичинде лабораторный чоң бир ишкана болсо, сонун болмок деп ойлойм да. Жасаш керек, аны да жасаш керек, аны да билиш керек, аны да туура коюш керек. Ар бир, значит, лабораторный иштер суу менен жазалбайт, алар реактивдер менен жазалат. Тест системаларын убагында алып туруш керек, убагында колдонуп туруш керек, анычы. Анан кээ бир орукчан адамдарыбыз айтат, эмне үчүн баары эле кымбат болуп атат, тиңдеминде болуп атат депчи. Баардык нерсени түшүнүш керек. Тест системалар абдан аябай кымбат болуп келишет. Тетиги Россиядан келет, Америкадан келет, жактан келет. Анан ошонун негизинде анан пресс-грант жазалат да. Анан ушул системалардын баарын регулировать этип турган Минздрав деп ойлойм да менчи. Баардык нерсени. Бул частный клиника бизге карабайт деген ал туура эмес. Сиздин айтканыңыз туура. Ошол государственный болобу, частный болобу, баары тең ошол Минздравга караш керек. Ошол Минздрав регулировать этип туруш керек барынча. Сиз аябай туура айтып атасыз. Анткени менин үчүн ушул теманы козгоп атам. Бул улут саламаттыгы деп атабыз да. Бүгүн эл чынында кыйналып турат. Бирок ошо частныйларга барсаң, болбогон анализ үчүн керексиз анализдерди кошуп туруп акчаң чыпыр болот да. Мен кече эле бир киши аябай наразы болду да. Бир оору менен бир частный клиникага барган экен. 5-6 анализ чыгарып берип туруп 8-9 миңин алып коюптур. Нейтичти маркетинг. Анан кийин кайра алып акчасы жок, анан кийин мамлекеттик поликлиникага келсе, ал жердеги врач айтып туруп, ушунун бир эле анализин керек болчу ушул ооруга. Ал 200 сом эле турат эле деп. Эми күйбөгөн жаны күл болуптур да. Ал дагы бар. Мына ушул маселе көрүп туруп атасын көрүү. Биз ушундай нерседен бир бекем, бир мындай мыйзамдуулук талаага кирип албайлыбы? Саламат сактоо министрлиги ушундай жактын баардыгын караса кандай болот деген маселе
көңүлүн көтөргө аябай жакшы айтып атат да. Ошого мен деле ошо кошулайын деп турам да ушуга. Мына эми ушул тиги анализ маселесин бир эле көтөрүп коелу мисалы. Эл чын деле кыйналып келатат, ошондуктан ар ким оюн айтып көрсүнчү. Эмне үчүн ошондой бир эме болуп атат? Кандай? Мына мен го болуптур, баарын жакшы билем. А эмнеге ошо айтып көрөлүчү ошону? Эмне үчүн ошончо мына чын деле 7-8 миң анализге барып, андан кийин гана келип ошо больницага жатат. Ага чейин киргизбейт. Аны кереги барбы, кереги жок болсо деле жасап жүрбөйбү? Кептин баары ошондо болуп жүрөт. Эмнеге ошондой болуп атат? Мында айтып көрөлүбү? Мына министрибиз билсин, себеби айтыш керек аны. Айтып көрсөңүздөр. Бул жерде мамлекеттик оорукана болобу, жеке клиника болобу, бул жерде клиника же жеке менчик болобу, бул врачтан, дарыгерден таасири болушу мүмкүн да. Врачты тандаш керек, туура тандаш керек. Өзүңүздөр белгилүү болгондой ушундай атай өзүнүн кызыктары менен иштеген врачтар дагы бар. Анан более добросовестно өзүнүн жакшы жактары менен результатка иштеген дарыгерлерибиз бар. Ошондуктан врачты биз адашпай тандасак, мындай кымбат баалуу эмелерге дуушар болбосо керек деген ойдомун. Жок, ошо кызык ошондо болот да. Мисалга азыр айрым дарыгерлерге эми сиздерге тиешеси жок. Адамдар мындай акча көрүнүп калды да, эптеп алып акчасын алып, анан айдап эсектеген жайланайын. Сен ал адам ак халат менен бүттүңөр да, ошол халатты сыйлабайсыңар деген маселе турат да ошол жерде. Элди ушунчалык азапка салбай эле койбойлубу деген кеп. Эми бул жерде мында дагы көп аябай комплекстүү проблема да булчу. Баягы айлык маянанын аздыгы деп эмне болсо эле ошого такап келишет. Бул бир. Экинчиден жана ниетичный маркетинг деп ошол жана частный ошо жана мед центрлер, лабораториялардагы атайын барып ошол врачтарды кызыктырып, ошондой келишим, тымызын келишим түзүп алып, баланча бир пайызын беребиз, 20-25, 30%, 40%га чейин беришет мисалы. Ошончо көрүп жөнөтсөң, ошончо. Анан баягы врач өзү кызыгып атып, кантип жазып атканын өзү билбей калат. Мына кереги жок анализдин баарын жазат. Ошон үчүн жана буга чейин, азыркыга чейин, жакын арага чейин жанагы о защите прав предпринимателей деп, алар дагы частный бизнес катары аларды текшерүүгө бизден укукту алып койгон болчу да. Эми аны алды, ал мораторий жоюлду. Мына ошол так ошол жерде саламаттык сактоо министрлиги мамлекеттеги ошол калктын саламаттыгын жакшыртуу, сактоо жагындагы саясаттын жүргүзүүчү орган. Ошон үчүн мына эми текшерип, жанагындай эле ниетичный маркетингдин фактылары болсо, жанагындай анализ, клинический разбор кылып, эмне үчүн мисалы үчүн баланча больнойго, бейтапка жана сиз айткандай 8-9 миң кереги жок сомдук анализдердин баарын назначить этип койдум деп, ошондой обратный связь кете баштаса, анан ошонун баары токтойт. Анан эми мына Кудай буйрса врачтардын айлыгы бир топ көтөрүлдү. Мына эптеп баягы көз будам айлыгы эмес, бул жерден тескерисинче 2-3 эсе көтөрүлүп атат, 25 миң, 30 миңге чейин көтөрүлүп атат. Дагы пландалууда. Анан дагы биз ошону дагы көтөрүп чыгалы деп атабыз. Бир жана бул жерде пайыздык эмес, жана базовый окладты көтөрүш керек да, инфляцияга жараша. Жана ошо привязка болуш керек. Бул жерде бул өкмөт көтөрүп, эмки өкмөт көтөрбөй калса калып калбай, бул мисалы үчүн базовый окладка байласак мунучу, эгерде инфляция көтөрүлгөн сайын базовый оклады көтөрүлө турса, ал өкмөт келеби, кетеби, башкасы келеби, башка адам персонага да байланыштуу болуп калбадыбы, Ошого байлашып, бул министр барбы, жокпу дептирбей, ал врач ошо мындай камсыз болот да. Базовый оклад деген түшүнөсүздөр да. Мисалы үчүн эң младший тех персонал 3 миң сом. Эми 3 миң сом аз эмне деген. Ошондон анан эсептелет да, дальшычы. Медсестралардыкы, медайымдардыкы 7 миң сом. Врачтардыкы да, жаш врачтардыкы 5 болчу да көтөрүлүп калды, 7 миң сом болуп мисалы үчүн. Ошондой нерсени эгерде биз инфляцияга, жанагындай реальный потребительский корзинага байласак, бул өсүп отурат да, жылыга индексация болуп өсөт. Ал формуланы кийин финансисттер эсептеп кете берет. Ошондой системдүү нерселерди киргизели деп атабыз, Кудай буйрса. Бул дагы ошо айлык маяна боюнча. Андан тышкары эми
бул жерде частный бизнес менен бизнес муну башкача атоо мүмкүн эмес. Алардын сиз айткандай адам келсе кардар алар үчүн. Пациент эмес, алар үчүн ол клиент да. Клиент катар мамиле кылат, болушунча ага жакшы мамиле жасап, акчасын көбүрөөк алып калыш да улар чынында. Анан берки шарты боюнча кирген чыкты жана ал жагы ошол комфорт кылып коет, а бирок билинбей бейтап багыш чыкканда шыпырылып чыгат да. Акчасы жок. Болса, жана айтып атпайсыздарбы? Анан ошондой нерсеге биз ошо бизнес менен мында аларды оппонент катары эмес, биз партнер катары тартышыбыз керек да. Мисалы үчүн ошол эле частный клиникалар менен алар дагы бизге жардам берип атат, түшүнгөн, туура түшүнсөк. Алар ошо кандайдыр деңгээлде кайсыл эсептеги больнойлорду, биздин ооруларды карап берип атат, айыктырып берип атат. Биз жалаң мурун гос мекемелер жасап келген нерсени мамлекеттик медициналык мекемелер алар жасап атат да. Анан мисалы үчүн жана эгерде туура мамиле кылсак, дагы эле айтып келесиз, өзүм да ошо скорыйда иштеп кеткем. Скорый жетпейт. Мисалы азыр 19 Бишкек шаарында эле, кечиресиздер, ошол Кыргызстанда 19 жеке менчик скорый бар экен, мисалы үчүн. Ошону колдонсок болот. Рука жана перекидки жетпей атабыз, пробкалар болуп атат, азыр ошолордун баарын колдонуп, аларга жанагы фомстон каралган акчаны карасак болот, неге болбойт? Мисалы үчүн ГСВ боюнча жанагы подушевой финансирование болбоду. Эгерде жеке менчик поликлиникаларды, центр семейный медициналарды ачсак, алар жана өзүнүн сервиси менен, сапаты менен адамдарды тартса, фомстон акча түшсө болот. Эмне үчүн жалаң эле государственныйга түшүш керек? Мындай эми кардинальный нерселерди карайлы деп атабыз. Эми азыр мен келгениме болгон 3-чү жума иштеп атам. 90% жалаң текучка, баягы ушундай деп койсок болот. Мен баа киргенде чөмөлөгө көмүлөсүң го, ошондой эле сыяктуу болуп калдым. Кагаздагы текучка, анын үстүндө 1-2 айдан бери таптакыр центральный аппаратта кичине стагнация болуп калыптыр. Анан ошонун баарын тазаланып, ошо башты көтөрүп эметкенче ушунча болуп калды. Бул стратегиялык жанагындай комплекс нерселерге убакыт дээрлик калбай калып атат. Бирок ошончо дагы эң чоң негизги көйгөйлөр көрүнүп калды. Мына ошонун чет жеберин мен силерге айтып берип атам. Ошондой нерселерди жасасак, мен оюмча жакшы жылыштар болот. Кантип? Жана айтып кетсеңиздер жогоруда, жеке клиникаларда 8-9 мыңга чейинки анализдер. Бул анализдерди мамлекеттик оорукана, мамлекеттик поликлиникадагы врачтар дагы өтө кызыктар, өтө көп жөнөтүшөт. Ал жерде ар бир отделенияларда, ошол поликлиникалардын процедурный кабинеттеринде заборный ар бир лаборатория өзүнүн пункттарын ачып койгон, аябай жакшы шарттар жаратып берген. Бизде мисалы үчүн жеке клиникаларда бир түктүү ценаны төлөп, мисалы 15 миңден 25 миңге чейин төлөп бардык кызматтарды алып кеткен болсо, сиздерде ошол акчалар мисалы үчүн ставкасы, мисалы үчүн жаткыруу үчүн очередке турган, эми ачык эле айталы 3 миңден 5 миң сомго чейин врачтын чөнтөгүнө түшөт. Биринчи киргенден баштап эле. Анан кийин бизде тиги жок, бул жок деп дарыга жөнөтөт. Бул мамлекеттикинде. Мамлекеттикинде дарыга жөнөтөт, лабораторияга жөнөтөт. Ошентип эле бардык келип ол 15 миң, 20 миңге ошол сумма келип такалып калат. Биз анын баарын расчетторун алып көргөнбүз. Сиздер ошондуктан мен ойлойм, что жеке менчик бул бизнес, жеке клиникалар менчик дегенден алыс болушубуз керек. Бул элдин талабы. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде аябай мындай жакшы изилдеп чыгышыбыз керек. Каршылыгым жок. Бул туура эле нерсени айтып атасыз. Ошол мисалы үчүн мына эми мамлекеттик жанагы ооруканаларда дагы заманбап лаборатория турса эмнеге болбойт? Эң сонун болмок. Туруш керек. Заманбап мисалы үчүн диагностикалык ультрасовременный жанагындай оборудование турса, тескерисинче биз дагы конкурент катары баасы менен неме кылсак, сиздер да түшмөксүздөр. Жакынбек, ошондой кылганга жетпейт атат. Мисалы мамлекет буга чейин чында чакталуу болчу, өтө эле чакталуу болчу. Эми азыр чынды айтканда экономика дүркүрөп өсүп кетпесе дагы, мына кумтөрдүн артынан жана да башка туура финансовый менеджмент болгондуктан жана мамлекеттин деңгээлинде азыр жана табылып атат акчалар. Азыр ошо жана фонд высоких технологиянын каржысы кору дагы көбөйдү. Фонду дагычы. Ошол аркылуу эми мына
ала баштадык. Ошондой запростор келе баштады. Анан алыскы мисалы үчүн ооруканаларга анан эң негизгиси бизде эми мисалы үчүн 15 киши болобу, 150 киши болобу, 150 миң киши болобу, биз баардык жерге аймактын татаалдыгына, алыстыгына жараша карабай биз доступ беришибиз керек. Бирдей доступ бериш керек. Мына мамлекеттик саламаттык сактоо системасынын негизги функциясы ушул да. Доступ медицинский услугам да, мисалы үчүн. Эгерде аны аткара албасак, анда грош цена мамлекет болуп турганыбыздын эмеси тура эмес да. Мен ушул жерге бир нерсе айткым келип турат да. Аз. Ушул жерде эми бул жерде опять мына каржы маселесине келгенде 15 киши дедим э, 15 кишиге дагы ошондой оорукана керек, ошондой инфраструктура түзүп бериш керек. Ал жеринде ал мисалы үчүн ФАП болобу же СФА болобу, ал жерге каржы деген жок да. Аз болсо дагы биз ошону уюштуруп беришибиз керек. Бишкекте башка эсеп, ал башка андай элдердин келиши, катташы жана андай коммерциялык жактагы рентабельность көбүрөөк да. Ошон үчүн эмнеге частныйлардын баары чоң шаарларда. Ошто Бишкекте чүйдүн густо населенный жерлерде да. Алар мисалы үчүн нарынга сурансак барбайт да. Анда жабылат эртең эле. Туура түшүш керек. А жерде уже только госпрограмма иштейт да. Менде бир жөнөкөй эле бир идея да. Ошол мамлекеттинге караштуу лабораториялык центр бир жерге ачса, мисалга Ошко, Бишкекке дегендей да, ошонун баасын ушундай контролдоп койсоңуздар, менимче карапайым элге да жеңил болмок дейм. Жанакы бизде Баневский жана Аквалав дегендер бар го, алар керек болсо мен кече бир врач айтып атат, 8 сомдук эмени анализди 300 сом же 500 сом кылып чыгарат экен да. Көрдүңүзбү? Эгерде мамлекеттики болсо, ошол мамлекет акча алып келип ошол жерге бир койсо, акча да түшүп турмак лабораториядан. Бирок элге да жакшыраак болмокпу деген гана маселени айтып коет. Эгер мүмкүнчүлүк болсо ушундай кылыш керекпи дейм, жандай эмеспи? Эми башка эмеде кошулайын, мондай лаборатория болгондон кийин ар бир бөлүккө мына кичине ойду да угуп койсоңуздар. Себеби мамлекетте иштеген башка, менчикте иштеген башка. Менчикте отурган специалисттер мисалы үчүн ооруну абдан айуу маселеси менен карайт. Себеби өзүнө келип акчаны көп алсаң ал мына элибиз ушунчалык начар абалда жашайт да. Ошондуктан мондай карап отуруп мен ушунчалык таң калам. Сен доктурга барсаң мына могу анализди өтүшүң керек дейт. Ана эми келет, ал ачык бизге айтып берет да, эмне кылсын аны. Башка мамлекетте иштеген эч ким айтпайт. Жетекчи уккусу келбейт. Себеби бүт баары ошол процесске катышат алар. Жиберет эмеге. Мына лаборатория 8-9 миң, мына акыркы келгендер ушундай. Кереги жок анализдер бүт баары. Анын часть мына кичинекей 30%-ин бүт баары жиберген кишиге берет экен колуна. Врачка. Схема. Карагыла мына ачык айтып атат. Эч ким айткысы келбейт аны. Мен дейт алга берем дейт, анан ал тияка барат, ал жиберген киши ошол акчасын алат. Ал байкуш врач эмне кылсын? Мамлекет ага 10 миң акча берет, 15 миң акча берет, үй бүлөсү бар. Бул 30 миң кылдыңар. 30 миң да жетпейт аларга. 60-70 миңге чыгарганга аракет кылыш керек. Ошондо кичине тиги врач тигиндей кылып орунун артынан түшүп, жалдырап, өзүнүн авторитетин кетирип, акча сурап, акча талап кылып отуруп калбайт. Мамлекетте биринчи мен ойлойм, мына жаңы министр келди. Мына жаңы иштеп жакшынакай бир кичинекей бир эмеге буруп алыш керек. Мамлекеттин эмесинин алдында, президенттин алдында ошол маселени коюш керек. Бир президент жооп берет элдин баарына. Азыр жок башка. Горздравга барышым керек, тиге барышым керек, андай жок. Бир киши жооп берсин ошого. Баарына айтып алдына коюш керек. Койгонду билиш керек. Ошого бул жактан кичине күч керек. Эме керек. Сөзсүз. Бул бир эле лабораторный анализ жөнүндө айтып атам. Мен деле сизди поддержка кылам. Анан сиздин айтканыңыздар жана пирамида деп атпайсызбы, ошол экени бузуш керек да. Врачка больной оорулуу келгенде аны эмне үчүн кайсын обследование өткөрөт да, баарын тең кай жары, кайсыл органы беспокоить этет да. Ошол экени жазыш керек. Анан кереги жок анализдердин баарын жаза бергенде болбойт. Ал каждый анализди обосновать этиш керек да. Ушундайбы? Ошону требовать этиш керек. Баягы проверка келгенде каждый историяны проверка кылыш керек. А эмне үчүн сен цитомегаловирусный инфекция, эмне үчүн герпеске, эмне үчүн токсоплазмозго, эмне үчүн лямбляга, эмне үчүн ушундай анализдерге жөнөттүң? Бул анализдердин кереги жок болсо,
эмнеге жөнөттүң деген вопросту коюш керек. Ал үчүн деген баягы требование. Эмне кыласың? Чоң бир маселе. Ушуну мисалга азыр мына министр турат биз айтып атабыз да, ушуга бир тартипке келтирип койсо, балким карапайым элге жакшыраак болот деп. Иштеп мен тажрыйбам бар да, ушул жакта иштеп келген. Бул системаны, бонустук системаны жою боюнча бул сырттан келген башка улуттагылар лаборатория, жеке менчик лабораторияларын ачып алгандыгы үчүн ушундай бонустун система өсүп кетти да. Аларды бонустун системаны жоюунун бир эле жолу болсо керек. Ал ушул бүт бардык жеке менчик лабораториялардын учредителдерине, генеральныйларын жолуктуруп, чогултуп туруп, ошолорду бирдиктүү системага салыш керек да. Алар ошол сырттан келген учредителдердин келип бонустун системага чыгарып койгондугу үчүн биз мына жергиликтүү лабораториялар ушундай конкурентоспособность болуш үчүн ушундай вынужденное положение алардагы ушу бонустун система өтүштү. Ошондуктан мен ойлойт элем, баарысын чогултуп, ушуну көзөмөлгө алып туруп, ушул бонустун системаны жойсо аябай жакшы болмок. Ал үчүн бүт лабораторияларга бир күн чогуу чечип, ошондо аябай сиз жакшы бир сон элге бир жеткиликтүү мамиле кылган болот. Необоснованное назначение деп коет аны. Жанагы ар бир мисал үчүн назначенияга жооп бериш керек врач конкретно. Бул жерде эми бизнес тарап деле туура моральный ответственность несет. Но бирок алар бизнесин кылып атат. Алардан өтө сураганда эле алар мисал үчүн врачка барганда сен необоснованный эле жаза бер деп айткан жок да. Керектүү анализдериңизди бизге жөнөтүп турсаңыз болот. Болушунча мындай иске мындай эме кылалы деп айтылган. А бирок биздин жана врачтар аны өтө кыянаттык менен колдонуп атышат. Бардык эле врачтар эмес, арасында кээ бир врачтар ошол бир нече кумалак, бир карым айда чиртет болуп атпайбы? Анан бир экөөсүнөн бардык жакшы иштеп аткан врачтардын баары жаманат болуп калат. Ошондой таасир. Жалпы эле медицина жаманат болуп. Менин дагы бир кеңешим бар да, мына эме катары. Могул көптөн бери бузулган кол. Бузулду баарысы. Аны айтып да койбойт. Министрга кошулуп кеткен, аны билет, эчтеке кыла албайт. Мына мисалы, кичине бир өзгөртүү үчүн, мына жаңы иштеп калдың эми. Барып мына жакшынакай клиникалардын баарына барып чык баарына. Урматтуу эмелер, зарплатаң канча? Зарплатам 20 000. Канча жашап атасың? Айтсам, болуптур. Жашоо үчүн 100 000 тегерегинде акча керек семьялуу кишиге. Каяктан таап атасың аны? Мындай бир ачык эле айтып көрсөңөр, мен жардам берейин силерге деп айтып сурап атамын. Наказание жок. Өзгөртөлү ошол системаны. А мен болуптур, взятка алып атам. Мага каалабасам да берип кетет. Себеби мен жакшынакай эме кылдым, карадым. Анан эми чынында тултуюп, бултуюп, же мындай бирдеме кылып кошумча мындай бир каймана түрүндө айтып акча алганга аракет кылып эптеп жашоо үчүн ал жашаш керек ал врач. Зарплатаны 20 000 зарплата берип алып кантип жашайт деп силерде ойлошуңар керек аны. Биринчи министерство ойлош керек. Алар семьясы бар, үй бүлөсү менен кантип жашайт? Мына ошон үчүн бүт бара ошондон келип чыгып атат. Биринчи министрлик күнөөлүү бул жерде. Биринчи себеби мамлекеттин алдында ошол зарплатаны алганга барып министрден башка эч ким бара албайт ал жерге. Барып кире албайт деле. Ошон үчүн мен ойлойм, биринчи кадамды ошол жакка барып президентибиз жакшынакай уга билет. Жамандыкты көрүп калган. Жакшы нерсеге кадам таштоого, тем более саламаттык сактоого сөзсүз жардам берет ал. Бул эң чоң көйгөй да. Баягы орну жашасаң өлүм маскерлейт деп коет. Мен да бир мисал айткым келип турат да. Илгери мына азыр менин балам 4-кө чыгып калды. Ошол боюнда бар кезинде УЗИге барып калсак, врач эле УЗИдеги эле кокуй кургап кетиптир, тигинтип кетиптир. Түкүнчө жерге бара койгола 5 сомубузду алды дагы тияк айдады. Жүрөгүбүз түшүп ал жерге барсак, ал дагы ушинтип анан кийин бир маалда эсиме келип чыкты. Айланай, мына силер министрдин артында жана неме бар го, министрдин артында эне бала жөнүндө бир эме. Ошол жерде бир УЗИс бар эле, мамлекеттик УЗИс. Ошол жерге бара коелучу деп барсак, 150 сом алдагы жакшынакай экен. Эч нерсе эмес, соп-сом жүрүлдү дегенде жүрөгүбүз ордуна келди. Ошол балам азыр 4-кө чыкты. Мына
бул алдамчылык дегенде бир кумалак бир немен карымайды чирткендей эле маселе. Мен ойлоп атам, ушуну тартипке салыш керек го деген элечи. Элди кыйнабаш үчүн дегенде, туурабы? Жаркынбек мырза, ушундай нерсеге сиз эми акырын отуруп алып карап көрсөңүз деген ойда? Сөз түрдө. Эми оюмдун үстүнөн эле чыктыңыздар чында. Анан баягы бул жерде мына мен айтпайын дагы. Эң бир татаал, эң кыйын убакта келдик мына. Ошону көтөрө бит. Жакшынакай көтөрүп мына. Ошол эле эмени, ошол буга чейинки министрлердин бардык жасаганы жасап, атын калбай, эчтеке жок. Жаман эме менен кайтасын. Болот, баары кайтат, түбөлүгө отурган эч ким жок. Бирок ошо мына биринчи кадамын ошондон баштатам. Атың чыгып, мына жакшынакай эмеге болот. Алымкадыр мына айтты эле, мына жакшы эметем деп. Бирок буту кийирээк экен, кичине ары буrak басып кетип атпайбы ары бери. Ошону эме кылып, ошондон үлгүсүн, ошону көрүп, ошол жолго барбай, момундай жакшынакай кадамды таштап, биринчи көйгөй медицинаны көтөрүп, президенттин алдына маселени коюшун керек. Сенден башка эч ким кое албайт. Ким коет экен? Министрге киреби? Киргени мүмкүнчүлүгү деле жок. Айтканды ал угуп көп делеме болбойт. Бир гана министр айтып, ошону өзгөртө алат. Ушул көйгөйдү, ушул маселени артта калган саламдык сактоону только президент аркылуу өзүң көтөрүшүң керек. Урматтуу коноктор, бүгүн оору аябай көбөйүп кетти да. Бөйрөк боор ооругандан кийин элдин баардыгы бул Кыргызстандын медицинасынан ишенбейбиз деген чет өлкөгө кетип калат, акчасын көтөрүп алыпчы. Эми ошол Түркия жасаган, Индия жасаган операцияларды балким биздикилер жасашы мүмкүн эле да. Ошол деңгээлде мүмкүн эмес, жасай алат. Жасай алабы? Жасай алат. Эмнеге биз ошол жака кетирип атабыз? Ошолдо потенциал мына күчтүү, мына өзүнүн байкебиз отурат. Уникальный операциялар жасап, башында эң татаал делген операцияларды биринчилерден болуп жасаган. Терек четте жазып баштай элек де байкебиз баштаган. Мен де айтылып калды, эми өзүм эле айтып берейин, аны бирөө айтканды каалабайм мен. Мактаныш үчүн эмес, мен мактанган убактан өтүп кеткенмин. Кыргызстанда биринчи аорта коронарийни мен жасагам. Орто Азия регионунда биринчи нарушение ритма операциясын эч ким жасаган, мен жасагам. Жасалбаган андай мына Орто Азия регионунда жасалбаган көп эмелер. Ай мен керек жок болуп калбадымбы? Келип, мисалы сиз жөнөкөй кишисиз да, сиз жөнөкөй кишисиз го унчуп калган. Менчик ачтым. Эми менчиктин показателин айткандан уялам мен. Мына 24 койкабыз бар. Ай биз 3 миң 2 миң эмекен 2,5 миң операция жасайбыз. 24 койка менен. Мына национальный хирургия центр бар. 500 операция орун бар. 3,5 миң операция жасайт. Биз жасаган операцияны жасай элек еще. Биз одномоментно 2-3 операция параллельно жасалат. Гинекология полностью, беркеме менен, сочетанно келип калса, жасалбаган операциялар жасалат. Ай, ошону баалай билиш керек да. Эмне кылды Алымкадыр? Мына кара. Мен жасап берген ошол жерде кичине 24 койка менен мына постсоветский пространство жогорку деңгээлдеги менен. Жок иште десе болот да. Иште дагы мен жардам берейин. Жардамын кереги жок мага. Кереги жок, мен өзүмдүн ишим менен алып барып элиме жардам берип жүрөм мен. Бизде самый низкий мына мамлекетте бизден көп алат акчаны. Мисалы үчүн келет операция жасайт. Мен 25 миң, 30 миң алабыз. Ага дарыга кетет, эмеге кетет, башкага кетет, башка. Мен мага келди, эчтеке деле калбай калат. Көп болгон үчүн операция ошондон кичине калат. Ошону менен алдыга жылып аппаратура башка сатып аласың. Кечирип коюп конечно, болгондо айтып атасыз. Айткан деле түшүнүп уга билген киши айтат экенсиң. Мына буга чейин уга турган киши жок. Айтайын десең, жок, ары карап басып кетет. Ошо эми орусча жакшы сөз бар го, ломать не строить дейт. Анан кийин бузуп салыш, талкалап салыш оп оңой. Мына ага бир күндө жасап салат. Ана байкеда ошо частный бизнестен өзүм да битке болсо дагы иштеп калдым ошо частный вузда. Бир нерсени жаратып, түзөш, ордуна коюш, абдан канчалаган колоссалдуу ошо энергияны дагы, ресурсту дагы, каражатты дагы талап кылат, убакытты да кабыл алат, абдан көп кетет да. Анан ошого карабай мына бир эле кол менен же болбосо бир эле сөз менен баарын жоюп салуу деген менин оюмча кичине мындай өтө эле опыт алдуу нерсе да. Анан биринчи элди ойлош керек да. Менчелик кылса бирөөнү, мен мына менчелик, мен ал башымды ийип мындай кылып айтамын. Бирөө жетсинчи ошого. Мисалы үчүн ошо жасалган эме. Эң негизгиси
экинчиси айтарым эле мына биз айтып аткан ушул жерде кеп болуп аткан нерсе эң ушу биздин баардык айткан сөздүн баары ошо система жөнүндө айтып атабыз, финансы жөнүндө айтып атабыз. Эң ошонун ортосунда кызыкчылык катары адам туруш керек. Адамдын тегерегинде ошонун кызыкчылыгы биздин калктын, адамдын, жарандын кызыкчылыгынын тегерегинде болсо, жаранга пайда келтирип атабы? Анда аны жазаш керек, колдош керек. Мамлекеттик системада ошого иштеш керек. Анан ошондо бизде тескерисинче же министерствонун тегерегинде, же болбосо мекеменин тегерегинде, же бийликтин тегерегинде болуп калган да. Андай эмес. Адамдын тегерегинде болсо, адамга өзгөчө саламат сактоо системасы ошого биздин саясаттын өзүнүн маңызы ошол да. Адамдын ден соолугун сактоо, адамга жардам берүү убагында жана сапаттуу да. Мына ошонун тегерегинде иштеш керек. Анан калган жана айтылып аткан нерсенин баары акырын-акырындан түздөсө болот. Эч кандай да чоң мындай нерсенин кереги жок да. Мен айтайын дегенде азыр мына коомдо эме болуп калбады. Азыр кичине мына биринчи кадамдар ташталып, мисалы үчүн муну жок, муну полностью жаап салыш керек деп, полностью жок, болбойт андай. Мамлекеттен көптөн бери калыптанып келаткан ал, мисалы үчүн мекеме. Аны эч качан бузуп талкалап жок кылбаш керек. Бирок системасын өзгөртүш керек. Эмне үчүн ал жок кылып, тигини жоготуп, муну жоготуп, бүт башка нерсе кылып салыш керек. Ай, ошо иштеген жер иштей берсин ошо бойдон. Бирок система, иштеген системаны өзгөртүш керек. Жетекчилерди өзгөртүш керек. Жетекчи алып иштесин кадимки күндөй. Мисалы үчүн мына капиталисттик мен көп эмеде иштеп келбедимби? Жетекчи эч качан мисалы үчүн профессор отурбайт ал жерде. Жөнөкөй организатор, жөнөкөй эме отурат, жетекчи. Иштесин, жакшынакай хирургияда хирург иштесин. Отуруп алып бир жетекчи өзү каалаганын кылып, колунан эчтеке келбейт, отурат, колу калтыратып алып, мисалы үчүн көп жерде. Эмнесин балдар отурушат, эчтеке бара албай. Калтырап, титиреп отуруп операциялар жасашат. Айтпай эле коеюн ким экенин. Бирок ошого жакшы мындай бир врач эмес, жетекчи отурсун. Ошону өзгөрт. Биринчи жетекчилер, организатор отурсун ал жерде. Кереги жок врачты коюп. Кичинекей да кереги жок. Бул жерде аябай чоң пластты көтөрдүңүз да, жанагы вопрос боюнча жанагы эмне үчүн биздин деңгээлде жакшы мындай күчтүү операция жасабай биздин жарандар колунда бар жарандар четке качып эми өзүбүздүн чиновниктер эле качып кетип атпайбы ошака. Уялбай этпейли. Же болбосо Мага карабайсыңбы эми? Бизде калыш керек эле. Конечно. Анан ошондой потенциал бар бизде. Кадровый потенциал деле бар. Анын несеге жүрбөйбү. Бар ошону үйрөнүп алыш деле, мисалы үчүн ошолорго шарт түзүп берсек, аны деле ошол эле трансплантология боюнча жанагындай оор пластикалык операциялар боюнча мынакей жанагындай аорта коронарный шунтирование байке нече акча жасаган 25 жыл мурун мисалы үчүн. Мен да кечирип кой, мен бузуп коем, мен кечирим сурайм да. Мен мына бөйрөк отургузганга 15 жыл болду даярмын. Член комиссия Минздравда болуп турдум. Ай, бизге уруксат бербейт да, меники баары даяр. Ой, мен аорта коронарный шунтирование, мени игрушка кетет, бөйрөк пересадка кылган. Игрушка, билесиңби? Бериш керек возможность. Мен жүрөк пересадкага даярмын. Баары даяр. Бир эмеге кирип кетебиз, ал пластика кирсек өтө анында багы операциянын өзү оңой болгон менен аны выхаживать эткен кыйын да, билет баке. Мен ошол анан ал өтө көп комплекс. Айтарым ошол шартты түзүп беришибиз керек. Анан эң аянычтуу нерсеси мен ошол кадрларды жоготуп атабыз. Это самое опасное. Бар шарт түзүп бербей, жанагындай айлыкты төлөп бербей, анан кийин баардыгы ана сыртка бер жагы Россияга, тыңдары Европа, Америкага кетип калып атат. Бир кадрды керек болсо бир доктор даярдаш үчүн мен 1 миллион, 2 миллиондун машакаты да, доллар менен. Туп-туура. Мына ал кадр чоңойгончо мына багат, мектеп бүтөт 6 жыл, ординатура 3 жыл, аспирантурасын окуйт. Анан адис болгончо канча мамлекеттин ресурсу кетет, үй бүлөнүн ресурсу кетет, ата-энесинин өзү да жүрөт, убакыт. Анан кийин мына элине жардам берип мына иштейин деп атканда биз айлык маягына бере албайбыз, шарт түзүп бере албайбыз. Анын потенциалын колдоно албайбыз, ал кетет. Болду. Ким жабырып атат, аяга келип өз элибиз жабырып атат да. Ошол шартты токтотуп мына жаштарга анан дагы бир бул эми мен ойлойм аксакалдарыбыз кийип жүрөт, аны дагы азыр уруксат берсеңиздер айтып кетейин. Мындай да жаман тенденция болуп калган. Улуу муун дагы профессор адистер колго чаап жаштарга бербей,
үйрөтпөй Ээлеп ээлеп алганда анан кийин эле тырмыш эле майда чүйдө операция чейин кирип кеткен да. Анан так эле карматпай эле анан дагы эле баягы курган кулкун акча ал жерде акча жатат, анан эпти ал жазаса колго алыш керек. Ошо менен эле азап жеп атат да. Эми ошон үчүн мен жанагы жакын жакшы жарыя берип айтып кетейин. Ветерандардын ассоциациясын, ассоциация ветеранов здравоохранения ачайын деп атабыз. Мына уже документтерди берип атабыз. Ошол жерде мына Мамбет Мамакевич баш болгон, Накен Касиевич, баардык тармактык аксакалдарды баарын чогултуп башын бириктирип, алардан ошо кеп кеңеш мындай регулярно мал менен жолугуп турган бир чоң кеңешме сыяктуу кылып орган кылып түзүп, алардан ошо алардын акылын алалы, тажрыйбасын колдонолу деген ошо максатта. Болгону алардан бир суранып кетермин, көрүп калса угар. Анан болгону өздөрү үчүн эчтеке сурабасын. Баламды коюп бер, чөбүрөмдү тияка, сыйлык алып бер, китебим чыгарып бер деген гана маселе көтөрбөсүн. Сыйлык алып Болгону ушу мен алардан суранарым, ошо кыргыздын медицинасын кантип өнүктүрөбүз? Ошого сунуш бергиле. Ар бир өзүнүн, мисалы үчүн хирургиясы, мисалы үчүн урологияда агайым Усупбаев, мисалы үчүн да, общественное здравоохранениеда Омар Тилегенович Касымов, аларда мыкты билген киши жок да. Алардын тажрыйбасын алалы. Анан бизде ушу жарандык кызматта, урматтуу ушу катышуучулар, мына мисалы үчүн правоохранительный органдарда, милицияда аларда уставные отношения, аларда иерархия жесткая, аларда устав менен бекилген, аларда түшүнүктүү. А бу жарандык коомдогу кызматтарда ушу эки эле тармак бар. Агайына баш көтөрүп мындай чыгарбаган. Бул спортто тренердиге баш көтөрбөйт, улгайса дагы, алы кетсе дагы аздектеп агай деп мындай башын көтөрбөй сыйлашат. Мен тарбия көргөн балдарды айтып атам да. А медицинада ошондой эле. Эми ошол акыркы убакта ошонун баары талкаланып келатат да. Анан агада биздин чиновниктер да күнөөлүү. Башчыларыбыз күнөөлүү. Жолбосо биз ошо бизде кыргызга өзүбүзгө таандык болгон сапат ошо медицинабызда бар эле. Биз агайыбызды алдынан кезип өтпөйт элек да. Сыйлач элек. Ошол пиететный отношенияны, ошо мамилени кайтаралы деп атабыз. Кайтарбасак, жолбосо азыр интернеттен чала бола бир нерсени окуп алып, мындай дердеңдеп чыккан жаш адистер да чыкты. Клинический опыт, клинический случай ар бир уникал, только тажрыйба менен келет. Индивидуальный подходду алар билбейт да. Аларды үйрөтүш керек еще. Аларды даярдаш керек, тапташ керек, куштай тапташ керек. Анан азыр баары эле каждый второй Малахов, каждый второй эле өзүнчө гений болуп чыга келди да. Мен жанагы да бир нерсени айткым келет да. Бизде сөз түрдө идея же идеология болуш керек экен да. Ал эми кандай идеология болуш керек? Менин элим мыкты жашаш керек. Менин элимин ден соолугу бекем болуш керек. Анан ошол элди жан дүйнөм менен карашым керек дегенчи. Бул сиздердин жанагы азыр мына академия, мединститутта мурдакы. Ошол жерде 6 жыл окутуп атканда ошол студенттерге дагы кулагына кунда бир куюп койсоңуздар жакшы болот эле. Айланайын, сен акаласың, сен Гиппократтын антын алгансың, сен элге ушундай чын алдабай ден соолугун карап бер деген идеяны дагы күнүгө кулакка коюш керек окшойт дейм да. Бул биздин келечек үчүн ушул эле жакшы. Врачтардын эч ким жаман деген жерим жок. Айрым врачтар неме деп атпайбы? Мына мен Эркинбай экенди көп жылдан бери билем. Бул кишинин эми оорукчандарга бөлмөсүнө киргенде гүлүп жайнап чыгып кеткенден ооруган киши айыгып кетет да. Врачтын, дарыгердин жүзүндө күлкү болуш керек. Сөз менен айыктырып койчу. Мына киши мен көргөм. Бул киши анча-мынча адамдан акча да албай коет анан ушинтипчи. Анан уялып кетип каласың. Эми бул деген кандай жакшы нерсе эмес да. Мен дагы могул жерде айтып кое турган жерим бар да. Мына аксакалдар жана жөнүндө сөз болуп кетти да. Туура кеңешке келсин. Бирок алар баарын көрүп, баарын жасабай кетишти. Анан моундай деп алардан көп нерсе күткөндө эле болбойт. Жок, кеңеш алып туруш керек. Мен айтайын дегеним. Анын ордуна жаш молодежьду эме кылыш керек. Который мына келаткан жок, молодежь келип, жанагы эксперттер коомундагы өзүнчө өзгөртүшүбүз керек. Ар бир клиникадан жетекчи эмес, берки мындай бир баягы орто иштеп жүргөн, бирок ошо жакшынакай керектүү келечегин билген врачтардан келип кеңешме кылыш керек. Ошолор айта алат, ай бул болбойт, муну мынтиш керек. Ай иштеп кеткен эмне айтат? Ай эчтеке иштеген айта турган, мисалы үчүн мына баары мен уважаю баарын. Накен Касиевичти, мына баары бул иштеп кеткен. Аябай жакшы мамиледебиз. Бирок эми алар почетко эле келип турсун алар. Себеби аларда убакыт болгон өзгөртүүгө.
иштешкен 4 жыл 5 жылдан баарысы алар баарын жасашты, болгонун потенциалын бүт баарын беришти. Ошон үчүн иштеп кетишти баары. Ошондуктан мен ойлойм, жаңы поколениядан иштеп аткан врачтардан, анда жөнөкөй эле баягы эме кылган эмес, потенциалы бар балдардан келип совет кылыш керек, саламаттык сактоого. Туура өзүң баарын акылың жетет. Бирок кеңешип ар бир эмеден келген чоң нерсе ал. Чоң нерсе өзгөрө турган. Мына чет өлкөдөн балдар келе баштайт, Кудайым буйрса. Өзгөрүп болсо бүт келе баштайт. Элине иштегенде эчтеке жетпейт. Канча иштеп аякта жаркырсаң да, элиң иштеген эчтеке жетпейт баары бир. Бул жагында жүрөгү бар балдар. Мен неме кылгым келип турат, биз жана жеке менчик жөнүндө баштадык эле, кайра ошого кайрылгым келип турат да. Ошо жеке менчик клиника, жеке менчик медициналык борборду ачыш үчүн сиздерден уруксат сурайт да, министрликтен. Ушуну бир карап койсоңуздар деген ойда, эми мындай жакшы кишилер ачып алып иштесе бир жөн. Азыр ар экинчи жана УЗИ ачып алып атышат, көчөдө эле мисалга ар нерсе же болбосо жанакынтип бир эме ачып алышат, анан кийин ушундай алдаган жемсеге кетип атпайбы? Ушуну сөзсүз карап, уруксат алганда да бир караш керек окшойт. Жана өткөндөгү ошол мындан 2-3 ай мурун дагы айтылып калбады. 200-300 жеке клиниканын баарын жаптык деп бир эле кол менен баягы податную гребенку болуп калбадыбы? Бирок эми туура сөзүңүздө калет жок. Лицензиялык талаптар баардыгы ачык, айкын, транспарент болуш керек, баарына түшүнүктүү болуш керек. Бул шарттарды аткарсаң ачылат, эч маселе жок. Же болбосо кечирип койгула, лицензия берилбейт же берилсе дагы эрде ошол талаптар кийин бузула баштаса тартып алынат, кайтарып алынат деген. Же болбосо эми бар эми ошондой, мисалы үчүн кээ бир кабинеттер өзгөчө жанагындай косметологиялык жана абортарийлер, стоматологиялык кабинеттер эч бир жана санитардык эпидемиологиялык нормалардын баарын отоно бузуп, ооруларды жугуп, мына вирусный гепатит, мына спид дагы көтөрүлүп атат. Кудай сактасын, ВИЧ инфекция точнее. Ана ошонун баарын биз мына саламат сактоо ошо министрлик катары ошого көзөмөлдөгө мамлекеттин өзүнүн ошо укуругу да. Укуругу ошол орган ошону көзөмөлдөй турган, тескей турган. Ошон үчүн ошол укукту биз дагы ал жерден колдонуш керек. Болбосо анда тескерисинче жана мен айткан адам аягында жабыркап атпайбы? Анан мисалы үчүн жана анонимный абортарийде учет жок, шарт жок. А жерден канча аял киши, канча кыз келиндерибиз майып болуп чыкты белгисиз да. А жерден андан кийин кесепетинен кансырап, өлүп калгандыр. Биз билбейбиз да, может көз жумгандыр. Аны да белгисиз. Азыр эми учу кыйрын билүү мүмкүн эмес. Вирусный гепатит көбөйүп атат. Каяктан жуктурду? Менчик мекемеденби же мамлекеттиктенби? Ал да белгисиз. Жанагы стерилизация, жанагы обработкаларды туура жасап атабы, убагында жасап атабы? Мына ушуну да инфекциондук контролдун баарын кандай жүргүзүш керек? Мунун баары абдан чоң көйгөй да, бул алдагы абдан. Ал жагынан келгенде, ал жерде мындай ойноктоп, же болбосо мындай башкасылоо деген болбош керек да. Бул жерде так кесе болуш керек, таана болуш керек. Ошол кабинет ачып аткан жеке менчикпи, ошо бизнести кылам дейби, элге жардам берүү катары ошол кызматын көрсөтөм дейби, анда талапка жооп бериш керек. Талапка жооп бербесе, анда ал укугу жок. Же болбосо мына кадр боюнча дагы диплому жок, лицензиясы жок, врачтар барып отуруп алып, врач эмес ал, жөн эле бир эме окуп алган, жөн эле жазап атып турушу. Кайтып болсун ушундай. Андай бул такыр эле бул чет эч жака кирбейт да. Анан дагы бир маселе. Ошол клиника дарылоо үчүн гана ачылат да, бирок ошол клиника дары алып келип сатат. Бизде ушундай бар да. Көрдүңүзбү? Ишо ал дарын кандай дары, ал каерде сакталган, аны да билбейбиз. Бизде ушундай чаржайт болуп бүтүп кетти да. Анан кийин дары маселеси дагы. Бизде оригиналдуу дары жок экен. Көрүнгөн баягы поддельный немелерди алып келет экенбиз, аны да асмандатып ийдик. Анан кыргыз азыр дары жеп эле жатып калды да. Жылдан жылга оору көбөйүп атат. 1000 деген оору жылдан жылга көбөйүп атат. Саламаттык сактоо министрлиги ооруну кыскарткан жок, тескерисинче көбөйтүп баштады уже. Элибиз бүгүнкү учурда оорда, мындай сыртта баягы карап жүргөндөчү. Анан ушул маселеге келгенде дагы мен бекер козгогон жокмун. Ушуну айтып дейсиз керек экен деп атам да. Мейли качан болсун келиңиздер, ушул жерге отуруп алып элдин жакшылыгы үчүн мен улуттун саламаттыгына күнүгө болсун деп сөз айтканга даярмын. Анткени
өзгөрүш сөзсүз түрдө болот экен. Мен улуттук нарык жөнүндө, кыргыздын салт санааты жөнүндө далай жолу эфир кылдым. Кудайга шүгүр, кыргыздын бир 5-6 кишинин кулағына кирди да. Демек кирет экен. Мен дагы кайталап коеюн. Жылда ар бир беримимде кайталайм. Американын бир президенти бир сөздү 15 жыл кайталаган, мен өлкөм жакшы жашаш үчүн деген экен да. Ошон үчүн биз деле эл жашаш үчүн, баарыбыз жакшы болуш үчүн биз бир сөздү кайталаса кайталай берели. Келиңиздер отуруп алып сүйлөшөлү деп атам да. Да бул чоң маселе. Саламаттык, ден соолук жөнүндөчү. Мына ушуну биз жөнгө коюп алышыбыз керек да. Бизде убакыт азыраак болсо керек, эми кантип биз өзгөртөбүз. Дары-дармек боюнча. Дары-дармекте бул да боюнча чоң лаборатория сыяктуу. Элестетсиңиздер, мына азыр эмеге аптекага кирсең, как супермаркетке киргендей эле. Ошондой. Каалагандарыңда айтасың, мисалы үчүн, азыр эми аз күндө дарыгердин деле кереги жок болуп калды көрүнөт. Кирип эле, мисалы үчүн башым ооруп атат, ичим өтүп атат десең, чөнтөгүңө жараша 10 сомдон баштап 1000 сомго чейинки диапазон. Каалаганыңды алып ал. Кетип. Мисалы, ал жерде провизор эмес, фармацевт эле назначение берип коет. Антибиотикти аркы терки берген мына агайларым, эжелерим, это непозволительно. Бул вообще болбойт. Мисалы үчүн антибиотикти токтотуш керек. Врачтын рецепти жок. Биз ошону менен азыр жанагы биз иммунитетти адамдын өзгөчө жаш балдардын иммунитетин өлтүрүп атабыз, талкалап атабыз. Жол болсо азыр эмне, азыр интернет дегенде карайт. Болду, дарын эптеп учугерин көбүрөөк, комментарий көп, отзывы көп эмени карайт. Ал дагы өзүнчө бизнес. Карайт да болду, мисалы үчүн жаш эненин баласы барып бир суспензияны, антибиотик ошону берет, аны да чала берет. Ал жерде мисалы үчүн 5-7 күн болсо 3 күн берет, кичине жакшы болуп калганда токтотуп коет. Ал эмне дегендик? Андан кийин уже мына антибактериальный фон өлдү. Ал эмкиге уже андан күчтүүрөөк назначить болуп, аны тигини тоолотпой калат. Бүт өлтүрүп атат. Чувствительность баарын жоготуп атат. Көрбөйсүздөр, эмне деген гана көйгөй турат да. Анан да бир маселе бар. Ошол врач эми бир эле дарынын аналогу бар да. Бирок аналогу ал байкуш бийигирээк, кымбатыраак турат да. Ал врачың болсо арзаныраагын жазып берген ордунда кымбат дарын жазып туруп, андан кийин түкүнчө аптекага барып аласың дейт. Ошол жерде гана бар. Ушул боюнча өткөн субботада бизге коом келип кетти, жана трансплантация болгон оорулардын жана алардын ата-энелеринин коому бар экен. Ошолор келип кетти, жана иммуносупрессорлор боюнча. Эми Керим мырза, иммуносупрессорду баягы эме тендерден, баягы эле тендерге такалабыз. Тендерге жарыялаганда анын эң биринчи показатели канчалык арзан болсо ошончо жакшы. Баягы андан кымбатка жерде кол коюлуп калса, болду, аны жанагы прокуратура менен башка органдар баса калат да. Эми ал жерде андан тышкары эң андан дагы маанилүү клинический эффект менен лекарственный безопасность деген бар да. Аны эч ким ойлогон киши жок да. Эми ошол боюнча мына бүгүн жаңы эле как өкмөттөн чыктым, айттым, ошол чечүүчү кишилер айтты, ошону өзгөчө бир тастыктама решение менен чыгарып, аны эмеден чыгарышыбыз керек, бөлүшүбүз керек болуп калды. Жол болсо, жананча тендерден жеңип чыгып келе аткан дарылардын пайдасы жок болсо, тескеричи зыян болуп атса, анда ошончо акчаны кайра эбегейс акчаны коротуп, кайра жараныбызга минус болуп атса, анда кереги кандайбы? Анан аны дарын албай куштар башкача өзүнүн жолу менен сырттан эптеп алып келип, контрабандын путем алып келип, анан кийин дарыларын алып жатат. Ушундай болуп атпайбы? Ооба да. Ушуну азыр эң жакшы мага жагып атканы, мурун өтө эле мындай өкмөттү ордунан жылдыруу өтө кыйын болчу. Азыр аябай батыл болуп атат. Бир нерсени айтсаң, чын эле жетип атат да. Ошондой эле эми бул темага тиешеси жок экен. Немецкий жана проектлер боюнча дагы 5-6 жылдан бери перинаталдык борборду киргизе албайт демек. Ал дагы мына жылыш болуп атат да. Андан чыкарма противотуберкулезный больница городской. Ал дагы мына жакшы экинчи тендерде өтүп, немистер аябай ыраазы болуп атат. Азыр ушул тапта ушакта жүрүп атат да. То есть мына бул нерселер мына өкмөттөн экен да. Иштесе болот экен да, жылдыса болот экен да. Кудай буйрса мына кулак кагыш кылып коюн. Ошо жылыш бар, эмки мына келаткан субботада кайра жолукмакпыз. Жылыш бар, кудай буйрса аны өкмөтү чечип берсе, чын эле мейли жанагы торговый маркага ставка коюп, чын эле эффектиси күчтүү,
дарыларды алып келе турган чечим чыгып атат Кудай буюрса. Же болбосо жана женерик сиз айткандай аналог эле алып келет арзан баада. Эми ал эчтеге эффекти жок болсо жөн эле зыян. Боорго зыян, анан эле жанакы бөйрөк боорлорун оорутуп алып анан көрүнгөн эмеге чет өлкөгө чыгып калып жатат. Дару боюнча дагы айтыла турган нерсе, биздин биринчи звенону поликлиникада иштегендердин уровень көтөрүш керек да. Зарубеждерде алардын зарплаталары бийик да. Ушундайбы, бийик болгон үчүн биздин врачтарыбыз көптөр кетип калып атпайбы? Зарубежде барып иштеп, үй-бүлөлөрүн багып атат, туугандарына акча жөнөтүп атышат, ушундай да. Бизде акча маанайлар ушул акча жагын көбөйтүш керек биздин врачтарыбыздын, анан алардын багы уровень көбөйтүш керек, то есть кандай лечение кылыш керек. Анан биз Советтер Союзунда лечение кылганда эч убакта антибиотикка направо-налево назначать этчү эмеспиз. Ошондо требовать этиш керек. Эмне үчүн? Антибиотиктин абдан зыян жактары көп да. Биз даже кийинки мезгилдер ученыйлар айтып атабыз, раковый болезньдерди да вызывать этип атат деп, Ошолордун баарын тең каждый раз айтып, каждый раз түшүндүрүп, каждый раз семинар өткөрүп турушубуз керек врачтар мененчи. Биздин биринчи звенодагы врачтарыбыз жакшы болсо, биздин ооруп аткан оорукчандарыбыз жөн эле частный клиникаларга кетип калышпайт. Ушундайбы? Биринчи консультацияны ошолордон алат. Кайсыны ал врач жакшы болсо, ошол больнойлордун өзүнүн участогундагы ким эмнемен ооруп атат, баарын билет. Ошол өзүнүн участогундагыларга кандай дары бериш керек, кандай дары менен дарылаш керек, кай жерге барып жатыш керек, бүт информациянын баарын ошол участковойдон алат да. Эң сонун. Анан участковойлор дагы ошол врачебный, уровеньди күчөтүш керекпиз да. Күчөтүш керекпиз. Ошолордун уровендери кыйын болуш керек, жакшы болуш керек да, абданчы. Мен айта турган бир эме бар да, мына буга чейин бүт баягы көп жылдан бери келген канча министрлерди мындай айтып, мен айтып кетсем деле болот. Анан бир жогору жакка бир баргандан коркуп, же болбосо ал жакка эчтекени жеткире албай, мен ойлойм, алсалып алсын министрликтен, бирок пробивать этип, азыркы күндө мына барып эме кылып болгондо айтып, мен ойлойм, Садыр азыр жакшы эле кабыл алат, түшүнө билет, өзү деле ооруп, ата-энеси ооруп дегендей, баарысын доктордун керек экенин ал жакшынакай билип калды. Ошон үчүн, конечно, тиги кимге жабышып жүрөт баарысын. Мен ойлойм, барып, эч качан эшигин тээп барып, саламаттык сактоонун көйгөйүн айтып, коркпой, укпайбы кеткенге даярмын дегендей мамиле менен болушун керек. Жок, ушул жармашып, ушул эмеге керек жок, сен алтындай баласың. Любой жерден таап аласың ишиңди. Ошону мына жакшынакай, мына эчтеке эметпей саламаттык сактоону мына 1 жылда 2 жылда көтөрүп бер. Башка бара албайт, башка айта албайт, башка баргандан неме кылбайт. Тартынып, момундай жөрмөлөп жүргөн бардык министрди көрүп келатабыз бар. Эркиң бар экен, оюң бар экен, ар жагың таптаза бүт барын мына алдыга чыгарып көтөрө алат экенсиз. Ошондуктан эч бир эметпей кадам таштап барып, мына ал киши чечмейинче өзүң эчтеке чече албайсың. Кадамыңды эч эметпей, токтотпой барып, биз болсо мына болуптур деп туруп берели. Жанарке, лаборатория боюнча да сиз жана айттыңыз эле, жакшы бир суроолор көтөрүлдү да. Лабораторияны биз биринчи звеного поликлиника ачсак болот. Эмнеге болбойт? Ошол эле тест системаны лаборатория бардыгын ошол жерге койгон. Системаны частныйларда да. Токтоп койсо кандай дагы проблема. Чоң поликлиникаларга ачып коюш керек. Анан ал жерде дагы тест системаларды убагында колдонуп, ошол жагын регулировать этиш керек да. Анда частныйларга барбайт, бюджетке түшүп турат акча. Врачтардын акчалары да көбөйөт. Кайсы эмне менен көбөйтсө болот акчаны? Частныйлардан ошо көбөйтсө болот. Бизде мамлекетте иштеген врачтардын акчасын көбөйтүш керекпиз. Жок, конкуренция болот. Аларга гана качество, сапат иштейт. Баасын ылдый Дүнө ошондой да. Бар да, ошондой эле. Частныйлар иштесин, биздин мамлекеттик врачтарыбыз иштесин, баары иштесин. Анан стимул кылып турушыңар керек. Эң жакшы иштеген врачтарды дагы премия берип туруш керек аларды дагы. Алар дагы умтулуп иштейт да. Мен жакшы иштеп атам, дагы иштешим керек депчи. Анан жанагындай пирамиданы бузушубуз керек. Мен да ошого акцент кылам да. Мен да ошого мына бул клиникада мына 4 бала бар. Ушу татыктуу, таланттуу, туаса касиеттери бар. Эл үчүн иштеп берет деп, мисал дейм да, ошону кабыл алып, ошого акцент кылыш керек. Ошону эч жака кетирбей, мына мамлекеттик оорукананын жетекчилеринен мындай жөлөш керек, жөлөк болуш керек. Ошолорду көтөрүп алыш керек. Алар мына
элибизге иштеп берет ошолор. Мына байкап бизде 2 мүнөт убакыт калып анан жетекчи болду сен мына министр менен жакын экенсиң, министрге чуркап жүрөсүң деп, алар ар жак бир жакка кылбагандай кылып, жакшынакай мамиледе ошол немени көтөрүп таланттуу балдарды сактап калууга аракет Толгонайым, сиздин оюңуз барбы? Сенаторлор операция жасап атат. Бүгүн ушу министрден эле күнү болуп калат бир саат убакыттын ичинде эле көп маселени көтөрүп чыгууга такыр мүмкүн эмес. Сиз аябай жакшы теманы көтөрүп чыгыпсыз. Биз министрге эле такай бербестен биз жардам беришибиз керек. Комиссия түзүп болушунча жардам берип, биз ушул баардык ушул жерде ден соолук маселесин көтөрөлү, өстүрөлү деген туптуура чогулуп отурабыз. Ошондуктан биз сизге колубуздан келишинче жардам беребиз. Ошол менин оюм ушул. Рахмат сизге. Рахмат. Биздин убакыт бүтүп калып тур. Мен бир калып элек айтып жана өпкө бөйрөк ооругандарды чет өлкөгө кетирип, ушу жерден бир жакшы врачтарды алып келип алып, ушу жерге жасаганды бир аракет кылсаңыз, балким бир топ элге пайда болмокпу деп ойлойм да, туура, чөнтөгүнө дагы, өздөрүнө дагы. Урматтуу коноктор, келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биз балким бир жакшы кептерди кеп кылган болушубуз мүмкүн. Кандай кеп кылсак да биздин элибиз аман болсун, ден соолугу бекем болсун деген жакшы ниет менен кылдык. Биздин мамлекет бекем болуш үчүн биздин элибиздин ден соолугу моундай мыкты болуш керек. Кийинкиде көрүшкөнчө бар болуңуздар.